Москва, Қазақстан границаға чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard. Өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Москвада полиция кыргыз элчисинин үйүнө кирип барган. Министрлик билдирүү жасады. Буга чейин социалдык тармактарда полиция кызматкерлери Орусиядагы Кыргызстандын элчилигине кеңешчиси Манас Жолдошбековдун батирине кирип келип, үй бүлө мүчөлөрүнүн денесине залал келтиргендиги тууралуу маалымат тараган. Өз кезегинде бул боюнча Тышкы иштер министрлиги үн катты. Министрликтен билдиришкендей, бүгүн 12 апрелде элчиликтин консулдук департаментинде Орусия элчилигинин консулдук кеңешчиси менен жолугушуу болуп өттү. Жолугушууда кыргыз тарап Орусиянын ички иштер органдарынын кызматкерлери Вена конвенциясынын жоболорун одоно бузганына, Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин кеңешчисинин үй бүлө мүчөлөрүнө карата аракеттерине тынчсыздануусун билдирди. Ошондой эле Орусиянын укук коргоо органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн аккредиттелген кызматкерлерине карата мындай аракеттерге жол берилбестиги жана кылдат иликтөөнү жана күнөөлүүлөрдү тез арада жоопкерчиликке тартууну талап кылаары белгиленди деп жазылат андагы билдирүүдө. Өз кезегинде Орусия элчилигинин консулу А. Буравей бул факты боюнча өкүнүчүн билдирип, Орусиянын Тышкы иштер министрлиги Кыргыз тараптан расмий нота алганын, анын негизинде зарыл болгон текшерүү жүрүп жаткандыгын билдирген. Анын жыйынтыгы боюнча Кыргыз тарапка маалымат берилген. Крокустагы терактка шектелген дагы бир жаран көпрөдөн секире качты. Москванын жанындагы Чеховто Крокус Сити холдогу терактка шектелген жаран коопсуздук кызматкерлеринен качып кетти. Бул тууралуу Шот телеграм каналы жазды. 47 жаштагы Николай аны кууп келе жаткан эки полиция унаасынан качууга аракет кылган. Алдын ала маалыматтар боюнча ал унаада жалгыз болгон эмес. Күбөлөрдүн айтымында куугунтук учурунда октун үнү угулган. 9 апрель күнү кечинде коопсуздук күчтөрү Николай айдаган күмүш түстөгү Chevrolet Орландо унаасын куушкан. Күзөт кызматкерлери унааны токтотууга аракет кылып жатканда шектүү мамыны сүзүп токтогон. Ал андан ары жөө чуркап, Рожайка дарыясындагы көпрөдөн секирип, андан кийин Мещерская кыштагынын жанындагы токойго кирип кеткен. Укук коргоо кызматкерлери унаа желим пленка чыгаруучу ишканага катталганын аныкташкан. Шектүүнүн компания менен кандай байланышы бар экендиги тууралуу маалымат жок. Буга байланыштуу аталган аймакта сирена планы жарыяланып, бардык кызматкерлерге буйруктар берилди. Ал куралданган болушу мүмкүн. Чеховдун башчысы Михаил Собакин бардыгын сабырдуулукка чакырды. Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү жасалма акча сатууга шектелип кармалды. УКМК бүгүн 11 апрелде Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү жасалма акча сатууга шектелип кармалганын билдирди. Маалыматка ылайык, Ысык Көл облусунун Тоң районунун 1975-жылы туулган тургуну тарабынан $100 өлчөмүндөгү жасалма акчаны адалдоо иш-аракеттери аныкталган. Буга байланыштуу 8 апрелде Кылмыш жаза кодексинин 233 беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында А. Атайын кызматынын кызматкерлери менен биргеликте жасалма банкнотторду сатууга аракет кылып жаткан жеринен кармалган. Тинтүү учурунда анын жанынан $19.800 өлчөмүндөгү жасалма акча табылган. Учурда кармалган жаран 1 айга УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Анын кылмыштуу байланыштарын аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Булак Суперкейчи. Талибан Тажикстандын эки жараны кармалганын билдирди. Афганистандын Ал-Мирсайд басылмасы өзүн ислам мамлекети деп атап алган топтун согушкери деген тажикстандык эки кишини суракка алып жаткан видео жарыяланганын 10 апрелде Озоди радиосу кабарлады. Маалыматта айтылгандай, алар Пакистандагы террорчуларды даярдай турган аскердик машыгуу лагерине жөнөп бараткан жеринен кармалган. Кармалгандар Тажикстандын жараны экени. Им тобуна Орусиянын Владимир облусунда эмгек мигранты болуп иштеп жүргөндө телеграм каналдар аркылуу азгырылып, Афганистанга жөнөтүлгөнү маалымдалды.
Видеодогулардын бири өзүн Тажикстандын Восей районунан барган 21 жаштагы Сироджиддин Давлатов, экинчиси Куляб районунун тургуну 21 жаштагы Самижон Файзов деп тааныштырып жатканын көрүүгө болот. Алар онлайн кураторунан Ауганстанга Туркия жана Иран аркылуу, андан ары коңшу Пакистандын Белужистан провинциясынын Борбор калаасы Кветтага барып машыгууну жыйынтыктоо тапшырмасын алганын айтып берүүдө. Басылманын маалыматына караганда, Кветтадан кийин алар Иранга бир нече террордук акт жасоого жөнөтүлмөк. Ошол жакка баратканда аларды талиптер колго түшүргөн. Талдоочулар Ауганстандагы бийликти башкарып турган Талибан кыймылы имге каршы күрөшүп жатканын көрсөткөнү менен экөө ортосунда тыгыз кызматташтык бар. Ал Мирсайт тажик жарандары качан кармалганы белгисиз экенин, азыралар талиптерде туткунда кармалып турганын жазды. Тажикстан бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Өлкө бийлиги билдиргендей, 2014-жылдан бери Сирияда, Иракта жана Ауганстанда им катарына жүздөгөн тажикстандык кошулган. Алардын айрымдары жакынкы чыгыштагы согуштук аракеттерде каза болгон, калгандары дайынсыз жоголгон. Булак Азаттык KG. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов. 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп, күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Ушун каалайм, ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Мага жардам берип койгула, силерге аргылар болсун. Мен да айдын кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет. Ошто 2 окуучунун унаасы менен сүзүп качып кеткен айдоочу кармалды. Ош шаарында 2 окуучунун унаасы менен сүзүп качып кеткен айдоочу кармалды. Бул тууралуу бүгүн 11 апрелде Ош шаардык ички иштер бөлүмүнөн билдирди. Маалыматка ылайык, кырсык кечээ 10 апрель күнү саат 15:00 чамасында болгон. Панфилов атындагы номер 23 орто мектебинин 8 классынын окуучулары 2010 жылы туулган жана 2009 жылы туулган жарандар жөө жүргүнчү өтүүчү жерден өтүп бара жатканда Деуматез үлгүсүндөгү унаа коюп кеткен. Окуучулар алган жараатынан улам Ош облустук бириккен клиникалык балдар ооруканасына кайрылган. Бул факты маалыматтарды каттоо журналына катталып, текшерүү иштери башталган. Анын жыйынтыгында айдоочунун аты жөнүн аныкталып, 1996 жылы туулган жаран кармалган. Унаасы айып коргоого киргизилди. Булак Супер KG. 10 жылдан бери чыга элек. Москвада 300 килограммдык кишини терезеден алып чыгышты. Москва шаарында салмагы 300 килограммдан ашкан киши эшикке батпагандыгына байланыштуу терезеден алып чыгышты. Бул тууралуу Маш Телеграм каналы жазды. Маалыматка ылайык 54 жаштагы Максим 10 жылдан бери үйүнөн эшикке чыга элек. Ал жүрөгү ооруп жаткандыктан тез жардам кызматын чакырган. Келген дарыгерлер аны ооруканага жаткыруу керектигин айтып, бирок өздөрү үйдөн алып чыга алган эмес. Жыйынтыгында жерине куткаруучулар чакырылып, алар бейтапты терезе аркылуу алып чыгып беришкен. Ал ооруканага жеткирилди. Булак Супер KG.